Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Биздин толкунга көңүл бурганыңыздарга биз өтө кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Тамак аш азыктары жана туура тамактануу жөнүндөгү темабызды улантабыз. Программабыздын экинчи бөлүгүндө биз сиздер менен бирге жердеги болгон ушунчалык азап чегүүлөр менен кайгылар кайдан болуп жаткандыгы жөнүндө ой жүгүртүүлөрдү улантабыз. Кечиңер куунак болсун. Биздин өткөн берүүбүздөн сиздер эт азыктарынын ден соолукка келтирген зыяндары жөнүндө билдиңиздер. Ал эми бүгүнкү программабыздан болсо эт азыктарын эмнелер менен алмаштырууга боло тургандыгы жөнүндө сөз болмок. Кымбаттуу угармандар, өткөн берүүбүздө биздин организмибизге эттин, өзгөчө майлуу эттин зыяндуулугу жөнүндө сөз кылганбыз. Силердин денеңерге керек болгон белокту, протеинди алыш үчүн этти эмне менен алмаштырууга болот деген суроо пайда болушу мүмкүн. Эң сонун алмаштыруучулар бар. Мисалы, өсүмдүк белоктору, дан жана акшак, орусча айтканда крупа, буурчак өсүмдүктөрү, жаңгак. Эгерде 100 грамм этте 20 грамм белок бар болсо, 100 грамм сояда 36 грамм белок бар. Соя деген буурчак өсүмдүктөрүнүн бири. Адам өсүмдүк белогун пайдаланганда өзүн сергек, жеңил сезет. Кымбаттуу достор, эгер силер өсүмдүк азыктарынан кандай даамдуу тамак жасаларына кызыксаңар, анда бизге кат жазгыла. Биз кубанычтуулук менен жооп беребиз. Ал эми силер менен белокту көп колдонуунун натыйжасы кандай болорун айтып бергим келет. Эгер биз күнүгө аялдар 44, эркектер 56 граммдан ашык белокту керектесек, анда биз ооруга учурайбыз. Алып айтсак, зарына, артрит, муун оорулары, көтөн чучуктун рагы, аллергия, депрессия, холестериндин жогорулашы, эрте картаюу. Дагы бир айтып кете турган нерсе бул чочконун эти жөнүндө. Ден соолукка чочконун эти баарынан зыяндуу. Ал абдан майлуу жана анда холестерин көп. Ал эми холестерин кан тамырларын бүтөп, кан кыйынчылык менен айланат. Дагы бир коркунучтуусу, чочконун эти бул грипптин вирусу. Ошондой эле бул этте аллергияны пайда кылуучу гистаминдер өтө көп. Эмне үчүн? Чочко гистаминдерден кутулуш үчүн дайыма кашынып, тырманып турат. Анткени ал тердебейт. Эгер тердесе, гистамин тер менен кошо чыкмак. Ошол үчүн бул заттар этте калып калат. Чочко калдыктарды жеп, чогултуучу жаныбар. Чочконун этин жегенге болбойт деп Кудай ыйык жазууда бекер эскерткен эмес. Ден соолукка жалаң эле майлуу эттер эмес, ошондой эле дагы малдын майлары, сары май жана маргарин зыяндуу. Ушул жерден, кымбаттуу достор, мен силерге өзгөчө бир маанилүү нерсени айткым келет. Биздин денебизде, тагыраак айтканда каныбызда ак кан денечелери же лейкоциттер биздин коргоочу клеткаларыбыз бар. Алар денебизде пайда болгон бактерияларды жана вирустарды жок кылып, аны коргоп турушат. Эгер биз малдын этин, анын майын колдонсок, анда бул эң сонун клеткаларды, биздин жардамчы жана коргоочубузду жок кылып алабыз. Бул кандайча болот? Биз жеген май узакка созулган сиңирүүлүүдөн кийин канга түшөт жана денебиздеги клеткаларды бөлөп алат. Мына ошондо клеткалар өзүнүн ийкемдүүлүгүн жоготушат. Бирок муну менен эле бүтүп калбайт. Лейкоциттер менен күрөшүүнүн ордуна алар май, кант, эт менен алаксып калышат. Башкача айтканда, лейкоциттер эт, май, кант менен байланып, бактериялар менен күрөшүү мүмкүндүгүн жоготушат. Ошентип бактериялар, вирустар тирилип жана көбөйүп ооруларды пайда кылышат. Тамактын өтө майлуу болушу атеросклероздун пайда болушуна шарт түзөт. Өтө майлуулук
канды жабышчак жана коюу кылат. Анын жүрүсүн акырындатат. Эритроциттердин кызыл кан денечелеринин бири-бирине жабышуусуна алып келет. Минтип жабышып калган эритроциттер ичке кан тамырлардан, башкача айтканда капиллярлардан өтө албай калат. Ошондуктан азыктанбай калган организмдин клеткалары ооруларга каршылык кылуу мүмкүнчүлүгүн жоготушат. Мына ушинтип инфаркт, инсульт, диабет оорулары пайда болот. Майда жумурткада, этте жана майлуу сүттө клетчаткалардын жоктугуна байланыштуу бул азыктарды жеген адамдардын бардыгы мына бул оорулар менен оорушат. Өттөгү таштын пайда болушу, ичегинин рак болушу, диабет, заңдын катып калышы. Ал эми өсүмдүк майлары жөнүндө эмнени айтсак болот? Өсүмдүк майлары ушундай тунук, даамдуу абалга келгенге чейин татаал технологиялык процесстен жана ысык температурадан өтөт. Албетте, мындай майда эч кандай витамин калган жок. Биз качан өсүмдүк майын ысытып актаганда, ал майдын малына окшоп калат. Ал аз келгенсип, майда рак оорусун пайда кылуучу заттар пайда болот. Туура тамактануу тармагынын адиси Поль Брек минтип айтчу: силердин көмөчтанда силердин ажалыңар кайнап жатат. Кандай тамай айткан. Мына ушул жерден биз кандай майды пайдаланышыбыз керек деген суроо келип чыгат. Жооп: химиялык жана эң жогорку температуралык иштетүүдөн өтпөгөн, тазаланбаган, башкача айтканда нерафинированный майды пайдалангыла. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бөтөлкөдөгү эмес, куюп саткан майды колдонгула. Өсүмдүк майларынын ичинен эң пайдалуулары булар: кычынын майы, орусча айтканда софлоровая, күн карама майы, жүгөрү майы, оливки майы. Кымбаттуу достор, мен биздин эң сонун коргоочу клеткаларыбыз болгон лейкоциттер жөнүндө дагы бир таң кала турган нерсени айткым келет. Алар эң назик, алардын жакшы иштеши үчүн төмөндөгү факторлор таасир этет. Айлана чөйрө, тамактануу, ички маанай, күндүн нуру жана кыймыл. Ошентип, биринчиден, эгер биз табигый өсүүчү тамактар менен тамактансак, биз лейкоциттерди чыңдап жана аларга жардам кылабыз. Кубанычтуу жана сергек көңүл да лейкоцитти чыңдап, анын иштөөсүнө жардам берет. Ал эми кайгы, көңүл чөккөндүк, коркунуч анын иштөөсүнө тоскоолдук кылат. Ошондуктан ыйык китептер, Куран, Торатты жана Инжилди окуш керек жана сыйынуу аркылуу Кудай менен байланышуу бизди тынчтандырып, бизге тынчтык берет. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Кыймыл биздин коргоочу клеткаларыбызга чоң жардам тийгизет. Башкача айтканда физкультура. Дене көп кыймылдаса, кан жакшы жүгүрүп, лейкоциттер жакшы иштейт. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз: +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгү өзүңөр билгендей эле руханийлик темага арналат жана жердеги болгон ушунчалык азап чегүүлөр менен кайгы капалар кайдан болуп жаткандыгы жөнүндө ой жүгүртүүлөрүбүздү улантабыз. Кымбаттуу достор, сиздер менен бирге жердеги болгон ушунчалык азап чегүүлөр менен кайгылар кайдан болуп жаткандыгы жөнүндө ой жүгүртүүлөрдү улантабыз. Ошентип,
шайтан Кудайга каршы чыгып, Кудайдын тагын ээлеп алгысы келген. Ошондуктан асманда кагылышуу келип чыккан. Инжилди ачып көрөлү. Анда Иоанндын аянында мындай деп айтылат: асманда согуш чыкты. Микеил жана анын периштелери ажыдаарга каршы согушту. Ажыдаар жана анын периштелери тигилерге каршы согушту. Бирок туруштук бере алышпады. Эми аларга асманда орун табылбай калды. Жана бүткүл ааламды алдап азгырган шайтан жана иблис деп аталган байыркы жылаан чоң ажыдаар жерге кулап түштү. Анын периштелери да аны менен берге жерге кулашты. Жердеги адамдардын бир азы гана биздин дүйнө Кудайдын атынан жакшылыктын жана иблистин атынан жамандыктын ортосундагы улуу күрөшкө тартылгандыгын түшүнүшөт. Иблис асманда нааразычылыктын үрөөнүн себе баштаган. Кудай адилетсиз, ал дайыма буйрук кылат деп жарыялады. Эгер такта мен олтурсам, анда периштелер каалагандарын жасагандай кылмакмын. Кудай биздин бактылуу болушубузду каалабайт деп айткан шайтан. Бул нааразычылык козголоңго алып келген. Периштелердин 3/1 козголоңго кошулуп кеткен. Козголоңдун натыйжасынан шайтан жана анын периштелери асмандан кулатылган. Эми иблис өзүнүн каардуу периштелери менен Кудайдын жараткан ар бир адамы үчүн күрөшүп жатышат. Алар адамга ээ болуп алып, аларга бийлик кылууну каалашат. Алар өзлөрүнүн бузукулук иштерин ийгиликтүү жүргүзүп жатышат. Муну биз бүгүнкү күндөрдө көрүп жатабыз. Бул жөнүндө биз сиздер менен дагы сүйлөшөбүз. Сиздер минтип сурашыңыздар мүмкүн. Эгер Кудай бизди сүйсө, адилеттүү болсо, жана шайтан ааламга ушунчалык кайгыны, бактысыздыкты алып келерин билген болсо, анда эмне үчүн ал башында эле аны жок кылып салган жок? Ооба, Кудай кудуреттүү. Ал шайтанды дароо эле жок кылып салмак. Карасаңыз, маселе Кудайдын беделинде жана ага болгон ишениминде болчу. Аны диктатор деп айыпташкан. Ошондуктан шайтанды жок кылганда Кудайдын душмандарынын чырагына майтамат эле. Ошентип Кудай акылдуу жол тапкан. Ал кандайдыр бир мезгил аралыгында күнөөнүн ааламда жашашына мүмкүндүк кылган. Качан Кудайга каршы чыккан козголоң бакыт алып келбей, тескерисинче оору сыркоону, кыйроолорду жана өлүмдү алып келгени түшүнүктүү болгондо, качан бүт аалам Кудайдын жолу кубаныч, ал эми шайтандын жолу өлүм алып келерин көргөндө, ошондо гана Кудай жамандыкты толугу менен жок кылат. Сиздерде дагы бир суроо туулушу мүмкүн, кымбаттуу достор. Бул кагылышууга жер шаары кайдан тартылып калды? Муну Курандан ачып карайлы. Бул жерде биздин ата-бабаларыбыздын күнөөгө баткан кайгылуу тарыхы ачылган. Биз адегенде адам ата менен осуяттанабыз. Бирок ал аны унутуп калды. Биз андан туруктуулукту көрбөдүк. Мына биз периштелерге, адам атага таазим кылгыла дедик. Шайтандан башкасы таазим кылышты. Шайтан болсо баш тартты. Биз айттык: "О адам ата, бул сени менен зайыбыңдын душманы. Ал силерди азгырып, бейиштен чыгарбасын. Бактысыз болуп калбагыла." Шайтан ага шыбырап минтип айтты: "О адам ата, сага түбөлүк даракты жана эч ким жетпеген бийликти көрсөтөйүнбү?" Ошентип ал экөөбү шайтан азгырган дарактын мөмөсүнөн жеп алып, жаман жагын ашкереледи. Бейиштеги дарактын жалбырагын жамынып, Алла Тааланын сөзүн укпай, адам ата жолдон чыкты. Качан биздин ата-бабабыз адам ата менен обоэни Кудайды укпай, башкача айтканда күнөө кылышып, Кудайдан баш тартышканда, Кудай менен адамдын ортосундагы байланышы үзүлдү. Адам ата менен обоэни күнөөгө батуудан мурда бактылуу жашашкан жана жараткан менен күнүгө көрүшүп сүйлөшө алышчу. Эми бул байланыш үзүлдү. Кудайдан бөлүнүп, алар
жашоонун баалуу нерселеринин баардыгынан ажырашты. Мусанын биринчи китеби Тоораттан биз адам ата менен обо эне күнөөгө баткан себеби аркылуу Кудайдан жашынып калышкан деп окуйбуз. Кудай аларды издеп жана алардан сураган: "Сен кайдасың, Адам?" Адам минтип жооп берген: "Сенин үнүңдү мен бейиштен уктум жана корктум. Анткени мен жылаңачмын" деп айтты. Жана Кудай мындай дейт: "Сен жылаңачсың деп сага ким айтты? Мен тыюу салган бактан мөмө жеген жок белем?" Адам жооп берет: "Кудайым, сен мага берген аял мени ушуга мажбур кылды." Күнөө аял менен эрдин ортосундагы мамилени начарлатты. Ошондуктан биз азыр адамдардын ортосундагы карама каршылыктарды көрүп жатабыз. Качан күнөөгө батканда адамзаттын ата бабаларынын жүрөгүндө биринчи күнөөнүн үрөөнү себилген. Ушинтип кастык, коркунуч, таарыныч, ачуу, оорулар жана акыр аягында өлүм пайда болгон. Андан ары карай улантып Мусанын китебинен буларды окуйбуз. Кудай адамдын аялына минтип айткан: "Сенин кайгыңды көбөйтөм. Бул күнөө кайгы, капа, азап, санаа алып келет" дегендик. Өзүбүзгө берген суроого кайрылалы. Жердеги ушунчалык жамандыктар кайдан келген? Эми биз силер менен бирдикте ушул суроого жооп таптык. Адам ата менен обо эненин кетирген күнөөсү бүтпөс кайгы, муңду алып келди. Адам менен обонун атынан аталган бүт адамзат тугуму Кудайга баш ийбей, ал гана эмес ага каршы чыгып, жараткандан баш тартышкан. Эми ошол кылгандарынын азабын тартып, коркунучта, кайгыда жана азап чегүүдө жашап жатышат. Чын эле биз баардыгынан кол жуудукпу? Ушул бүтпөс жамандыктан чыгуунун жолу жокпу? Бар. Анткени Кудай бизди мурункудай эле сүйөт. Көңүлүм муздап турганда, жүрөгүм сыздап ооруганда, Теңирим сен келесиң, абалым сурап. Сорономун мен, сороторум сен, мага тынчтык бересиң, үмүтүм улап. Теңирим сүйүп Теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Теңирим сүйүп Теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Жүрөгүм ырдап турганда, коштоп ырдайсың, жүзүңдөн муз эрисиң, күн да жылмайсың. Сагынамын мен, сагынтарым сен, талбай издеп жүзүңдү, табынамын мен. Теңирим сүйүп Теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Теңирим сүйүп Теңирим досумын агым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан.
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.